Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бир аз тыныгуудан кийин элдик талкуубузду кайрадан улантабыз. Өлкөдөгү башаламан окуялардан улам, саясий олкусолуктан улам биз убактылуу элдик дебатты токтотконбуз. Мунун чоң себеби бар. Себеби мындай учурда ар кандай ойлордон улам коомчулукка жаракка кетирүү бул олуттуу ката болуп саналмак. Ошондуктан бүгүн дебатты улантабыз. Бул бүгүнкү дебатыбыздын темасы Жээнбековдун 3 жылы деп аталат. Тактап айтканда, ушул акыркы окуялардан улам отставкага кеткен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун 3 жылын ушул жерде саясат талдоочулар менен талкууга алып, андан кийин элдик дебатыбызды кадимки абалында уланта берели деп чечтик. Анда эмесе бүгүнкү элдик талкуунун катышуучуларын тааныштырып өтөйүн. Алмазбек Акматалиев агайыбыз, саясий жана коомдук ишмер, ошондой эле Бекболсун Мөөрбашев агайыбыз, саясат таануучу, юридика илимдеринин доктору, профессор, ошондой эле КРСУнун профессору Аттокур Жапанов агайыбыз, ошондой эле биздин такай талкууларыбызга катышып келе жаткан саясат талдоочу, эксперт, саясий илимдердин доктору Азамат Темиркулов. Саламатсызбы? Келипсиздер. Эми жалпы эле биринчи сурообуз ушул Кыргызстан азыр учурда өтө оор кырдаалды баштан кечирүүдө. Анын жагдайлары өтө көп талкууга алынып атат. Бизде өлкөнүн ичинде дагы, өлкөнүн сыртында дагы, мына 2 күн мурун эле ушул дүйнө коомчулугу легитимдүү деп таанып турган Кыргыз Республикасынын президенти отставкага кетти. Эми кандай десек дагы өлкө ушул кишинин башкаруусунда 3 жыл жашады. Жээнбеков кандай президент болду? Кимден баштайлы агай? Бул жактан. Эми биринчиден саламатсыздарбы, экинчиден биз Жээнбековго бүгүн инсан катары, анын эң негизги мамлекеттин башчысы катары биз баа беришибиз керек. Бул баа деген объективдүү болуш керек. Анткени ушул баадан биз сабак алышыбыз керек. Анткени мына кийинде президенттер болот. Ошолор баягы Жээнбековдун жакшы жагын алышып, эгерде ал кишиде бир кемчиликтер болсо сөзсүз болду, ошону келечекте ошону эске алып, ошону четке кагыш керек да. Ошон үчүн мен ушу баш мыйзамдагы Жээнбековдун статусун, саясий статусу эмне болгон, укуктук статусу кандай болгон, ошондон баштагын. Анткени объективдүү болуш үчүн биздин баш мыйзамдын 60-беренесинде мындай деген 2 жобо бар. Биринчиси президент, мамлекеттин башчысы, бул эң биринчи ошонун макамы, статусу болгон. Экинчиси болсо президент мамлекет менен элдин биримдигин көрсөтүп турат дейт да. Мына ошого карата биз баа беришибиз керек. Ал адамгерчилигин, ал инсандыгын биз экинчи катарга коюп туруп, анткени анда инсан катары сыйлашыбыз керек. Бирок ошо кызматына канчалык дал келди, канча ошону ошонтой деңгээлде аткарды, аткарган жокпу, мына ошолорго биз баа беришибиз керек бүгүн. Андан башка дагы ошол эле баш мыйзамдын 64-беренесинде президенттин ыйгарым укуктары бар. Ата өтө чоң укуктар, ар кандай маселелер боюнча, ички саясат, тышкы саясат боюнча, анан мамлекеттик органдарды калыптандыруусу боюнча, ар кандай бир маселелерди чечүү боюнча, мыйзамдарга кол коюу боюнча ошондой бир маселелер каралып калган. Бул экинчи бөлүктөн туруш керек. Үчүнчүсү болсо биздин атайын бир 2012 жылы кабыл алынган мыйзам бар да, тышкы саясатты жөнгө салуу боюнча. Мына ушул жерде Жээнбеков жөнүндө жок, Жээнбеков эмес, президент жөнүндө мындай деген жобо бар. Президент, Кыргыз Республикасынын президенти мамлекеттин тышкы саясатын аныктайт деген бар да. Мына ошолорду, ушул ыйгарым укуктарын, ушул макамын ушул киши канчалык деңгээлде аткарды деген суроого биз жооп берсек, менимче бул абдан баягы объективдүү болот. Ал эми адамгерчилигин бул кишини сыйлаш керек. Анткени оор убакта келди, оор убакта кетти. Менимче бул киши ошо өзүнүн бир кайсы бир деңгээлде ушул маселелерге жооп берди. Ошолорго так жооп берди. Ал эми кайсы бир деңгээлде бул маселелерге аягына жетпей калды, ачпай калды. Аны өзү дагы сезип турат, өзү дагы кечирим сурады элден. Ошо менен ошол отставкага кетип калды. Ушунда келечекте ырбай айтканда, биздин келечектеги президенттер, мамлекеттин башчысы биринчи президенттик орунга даяр болгондо келиш керек. Экинчиден ошону достойный баягы алып жүрүш керек деген эле мен айтат элем да. Мен калгандарын да менин коллегаларым айтса керек, аларга да сөз калтырайын. Агай,
ушул 3 жыл ичинде Сооронбай Шарипович кандай президент катары элдин эсинде калды? Бекболсун мырза аябай мындай жакшы жолду салып берди да башында. Иреттүү. Мен ушу эфирге келатып, былтырбы ошол президент жогорку кеңештин алдына чыгып сүйлөп, анан мынча жерде жаңы суу алып бардык, таза сууга мынча айыл кошулду, мынча парк салдык деп атса, ошондо анын эртеси Өмүрбек Черкешевич интервью берип айтып атат, бул премьердин эле айтканын өзүнө присваивать этип атат деп. Түшүнүп атасыңарбы? Бул парадоксальный нерсе да, мына биздин конституцияда ушундай жазылган. Мындай алганда, эгер мындай укуктук мындай бир көз караш менен карасак, президенттин экономикага киришкенде дагы, билим тармагына, саламаттык сактоо, башка маселелерге киришкенге эч бир укугу жок. Бирок ошол эле маалда президентти эл шайлап атпайбы? Маселе мына эң чоң карама каршылык, юридикалык карама каршылык ушул жерде жатат да. Любой адам, Жээнбеков, эртең Асанов шайлоого барганда бирдемени обещать этет да. Туура, мени шайласаңар мындай кылып берем, зарплатаңарды көтөрөм, пенсияны көтөрөм дегенде ал мажбур айтканга. Бирок эч рычагы жок. Ишке ашыруунун себеби өкмөт 90% жоопкерчилик өкмөттө. Башка маселе ошол өкмөттү ким алып келип атат. Эми аны карасак, мындай укуктук жагын карасак, ага деле тиешеси жок президент. Аны фракциялар чогулуп алып туруп шайлап атат. Мына тышкы саясат деп атабыз. Тышкы саясатта менин оюмча 3 жылдын ичинде Жээнбеков мындай бузулган мамилелерди оңдоду. Өзбекстан менен, казактар менен, Туркия менен, орустар менен, бул жерден чоң маселе болгон жок. Эгер чисто мындай укуктарын айтсак, граница тоже президенттин, а жерде проблемалар болду. Эми бул Атамбаевдин кезинде деле болгон, Акаевдин кезинде деле болгон. Бул өтө татаал маселе, бирок эми чоң жанжал Кудайга шүгүр болгон жок. Дагы эмнеге жооп берет? Эл менен бийликтин ортосундагы ынтымак деп атасыз. Менин оюмча өзүнүн арызын жазып берип, кан төгүлгө кетип калганы дагы ошол ынтымакты камсыз кылды деп ойлойм мен. Башкасын албетте эми азыр көмүскө ошол эле бийледи деген сөздөрдү мына Facebook'та ачсаңыз, журналда ачсаңыз жазып жүрүшөт. Мен айтам, анда биз ушундай конституцияны таап кабыл алып коюп турубуз. Президент айла жок көмүскө бийлейт экен да. Биз ошого шарт түзүп, мыйзамдашып бериптирбиз да. Анда кандай болот анда? Ошон үчүн президентке баа берүүдө биз мындай комплексно карашыбыз керек. Эгер укуктук жагын алсак, анда чоң деле проблема жок. Эгер жанагы көмүскө жагын, Абылгазиевди ким алып келди, тиги министрди ким койду деген ошолорду каса баштасак, анда албетте проблема толтура. Мен ушундай айтат элем. Жалпы комплекстүү алганда жаман эмес. Эми эгер укуктук жагын алсак, эгер анын статусун, юридикалык ыйгарым укуктарын алсак, анда проблема деле жок. Аттокур агай, сөз кезеги сизде, сизге 3 жыл ичинде. Укуктук жагын агай жакшы түшүндүрүп берди. Алмаз агай дагы кенен дагы түшүндүрдү. Эми биз Facebook'та көп колдонуучулар менен сүйлөшөбүз. Ал жерде баардык проблеманын баары ачык. Эч бир сыр жок. Туура. Эми ушундай экенбиз, кыргыз элибиз бала төрөлгөндө эле, бата бергенде эле хан болсун, анан батыр болсун деп эле ошол позитив менен чоңойот экен бала. Анан чоңойгондо эрежеге жеткенде ал деген кайсы жол менен билимдүүсү билимдүү жагын алат, билимсизи куулук жагы менен акыры барып туруп бир жерге барып турат экен. Андан ары партияга киреби, бирөөнүн досу болобу, бирөөнүн эмнеси болобу, таанышы болобу, ошентип бийликке жеткенден кийин кыргыз элинин кара салты унутуп калат экен. Кандай кирди, хан болуп киргенден эле ар жактагы баягы эле тууган тушкан дос, баягы эле кыргызчылык деген жакшы нерселерди, бирок ал бийлик алмаштырып алат дагы. Өзү да билбей калат экен ким башкарып атканын. Өзү башкара албай калат дагы. Иниси, досу, аялы, эме тиги айдоочусу, жан сакчысы бардыгы башкарып келет экен да, чогуу
келет экен дагы, анан алардын тарам болгонунун баары бөлөт экен дагы, ошол бир киши эл шайлаган адамды жаман көрсөтөт экен. Анан ошондон интеллигенциянын дагы көңүлү чөгөт экен, элдин көңүлү чөгөт экен. Анан азыркы жаштар өтө акылдуу жаштар. Баягы көптөрү биз студенттер менен күнүгө эми сабак бергенде жолугушабыз да. Анан ар бир бала аң сезими өтө күчтүү. Бизден ашып кеткен. Алар менен алардын аң сезими ар бир сөзүн карап турсаңыздар, укмуш мисалы бул жакынкы эле ошо Сооронбай Шариповичти куугандагы шайлоодон кийинки ошондо жаш эле балдар өздөрү эле 6 саатта эмне кылды? Бири-бирине жардам берип, анын баарын окуп коюшкан. Ал бирөө бензин ташып 3 бөтөлкө ыргыттык дейт, дагы бирөөсү бирдемесин алып келиптир, дагы шыгылып жаштар өздөрү эле биригип, көрсөм мен мунун баарын изилдесем, жана оюм бар. Мен мурун статья жазгам, ушу 5-4 жыл мурунчу армияда деген жанагы булчуңду качать этпейт деген мээңерди кичине окуган адамдар керек деген. Ошону түшүнүшкөн жок дагы мына ошондо бадж деген оюм бар. Карап көрсөңүздөр, ошону карап көрсөм, а жерде 4 бала кирет дагы бүт армия менен салгылашат. Ошондо бүт стратегия турат. Азыр балдар өздөрү эле билет. Эмне кылышты, эмне сүйлөштү, каякта эмне кылышты. Теорияны карасаңыздар, Темирлан кандай сонун жигит, билимдүү. Андан тышкаркы кыздар, балдар баары келечек жап-жанап турат дагы. Анан бир билимсиз адамды эптеп кошоматчылар шайлайт. Ошол кошоматчы анан кайра тигилерге эмнесин бериш керек? Шайлап бергенден анын менен акысын берет. Акысын бергенде анын баары бүт өзүнчө өздөрүнчө өздөрүнүн өз жагында эми кам болуп алышат. Анан болду. Үй жакка отчет бербейт, алар ишенип отура берет астына. Вот мына бүгүнкү проблема ошондо. Ошо камдардын өзүнүн алып келген кишилерин текшербегенинде, ошолор ишенип отурганда эле кайра эле өзүнө сабак болуп атат деген президент. Азамат, дүйнө жүзүндө деле биз сыяктуу ар кандай шарт жагдайлардан улам мамлекет башчылары отставкага кеткен, Чыр-Чатакка илинген, же болбосо ушундай окуялар көп эле катталат. Бул өтө жаңылык эмес десек болот. Тагыраак кыргыздар биз дүйнөгө жаңылык жарат же такыр уят сыйыт болгондой эле болуп атабыз. Чындап келгенде дүйнө бизсиз деле кайнап атат да. Сиз эми сырттан келген, сыртты көрүп келген ушул саясаттануучуга байкооңуз кандай? Биринчиден мен ойлойм, азыр биз президентибизди жакшы эле узатып атабыз. Ушундай айкөл эл экенбиз, артынан жаман сөз айтпай, жакшы эле узатып атабыз. Бул туура. Чын эле президентибиз кан төкпөй, ошол кырдаалды эске алып, өз ыктыяры менен кетип калды. Ошол мезгилде бул абдан туура чечим болду деп ойлойм. Бирок ошол эле мезгилде биз эске алышыбыз керек, эмне себептен кеткенин. Бул сабак болушу керек. Келечектеги бийликке, азыркы бийликтин колунда 3 бийликтин бутактары биригип кармап турат. Ушул өзгөчө азыркы бийлик ошону эске алыш керек. Бизде тарыхта узурпаторлор аракеттенсе, баары ушинтип эл нааразы болуп чыгып кетирип атат. Ошон үчүн эч кандай келечекте эч кандай бийлик ушундай аракеттерди жасабаш керек. Өзүнүн партияларын алып келем бийликке деп шайлоону бурмалап, шайлоодогу махинацияларга көздү жумуп, ошондой жолдорго түшпөш керек деп ушул эң негизги, менин оюмча, эң негизги сабак ушул болушу керек. Экинчи сабак бул журналисттер, коом бирдеме далилдеп коңгуро кагып атса, ага сөзсүз көңүл буруп, эмне деп атканын изилдеп, керек болсо кылмыш иштерин козгоп, ошону такташ керек. Бул экинчи сабак. Эч качан биз ошо коомдун жана журналисттердин айтып аткан сөздөрүнө көз жумуп, бийлик көз жумбаш керек деп
ойлойм. Сиз айтып аткан эл аралык деңгээлде алсак, албетте бизде болгон окуя жалаң гана Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө деле болуп атат. Биз уникалдуу эл эмеспиз. Бизде бир гана уникалдуу бир эле уникалдуу эмес бар. Бул бир күндө бийликти алып коюп атабыз. 7 саатта. 7 саатта. Ошол уникалдуу болуп атат. Жеткизип атса алат да. Кандай дейсиз? Жеткизип атса алат да деген. Ошондой болуп атат. Бирок ошондой эле биздин ушундай бат мобилизация болуп кеткен элибиз бат тынчыйт экен. Ошол бизге Кандай көтөрүлсө, ошондой Ооба. тынчыйт. Бат эле тынчып калат экен. Кайра эле азыр бир жуманын ичинде ошол укук талаасына кайра кирип, азыр баары тынч отурабыз. Бул деле бир уникалдуу нерсе деп ойлойм. Себеби башка өлкөлөрдө алсак, аякта мындай ылдам көтөрүлбөйт, ылдам тынчып калбайт. Беларустар мисалы бир айдан бери. Ооба. Украинаны алсак, ылдам көтөрүлгөн жок. Азыр канча жыл болду, аякта дагы эле башаламан болуп атат. Бизде ылдам көтөрүлөт, ылдам тынчыйт. Биз Кыргызстан балким көнүп калдык ушуга. Жок, ал Боз үйдү, Каныбызда каныбызда бар болуш керек. Боз үйдү чече салып көчүп кетип, кайра коюп алып отура калып, балким бул биздин көчмөн цивилизация бизге өтө зор таасир тийгизип атат. Экинчи суроо өтөлү, эми азыр сиз айтып өткөндөй дүйнө жүзүндө албетте мамлекет башчылары ар кандай себеп менен алмашат. Турбайт эми баары бир алмашат бийлик. Кеткени болот, келгени болот дегендей. Бирок бизде айрыкча Орто Азия өлкөлөрүндө бизде канчанчы мамлекет башчы алмашып кетти. Бул бизге такыр көрүнүш болуп калган жок. Багай саясат салдоочу катары ушул жагдай кандай алдыдагы саясатчыларга да сабак боло тургандай жагдайларда бизде эми ушинтип бат-баттан эле алмаштыра бергенде туруктуулук деген нерсе да бар. Кандай калыптанат бул саясий? Абдан жакшы суроо, чындыгында келечекти карашыбыз керек да. Мына биз азыр тиги Сооронбай Шариповичти айтып атабыз, бирок ошо Сооронбай Шариповичтин биз кызматын айтышыбыз керек. Жанагы президентство деген институт бар да мамлекеттик. Ошонун ордун айтышыбыз керек да. Мына мен өзүм башында да ушу баш мыйзамдан баштап кеттим. Ошонун биздин баш мыйзамда, биздин укуктук системада ошонун жетишпеген жактары бар. Биз дайыма биринчи революция болду, 2005-2010 жылы болду, бүгүн да болуп атат. Биз ошол убакта биз личносттарды күнөөлөйбүз. Эшмат күнөөлүү, Ташмат күнөөлүү, Теги күнөөлүү, Акаев күнөөлүү, Бакиев күнөөлүү. Анан бүгүн Жээнбек күнөөлүү болуп атпайбы? Жок. Алардын да күнөөсү бар. Бирок ошол убакта биздин укуктук системада, саясий системада ошолорго ошондой жол берип койгон жактарыбыз бар. Биз эгерде объективдүү десек, адам деле жамандап, адам деле мактап этпей, ошо жакшы адамды жакшы кылган эмне, жаман адамды жаман кылган дагы эмне? Ошону биз терең карашыбыз керек. Мисалы үчүн мына Алмаз мырза абдан туура айтып кетти. Биздин баш мыйзам боюнча президент мамлекеттин башчысы. Бирок ошол убакта эле мына президент мамлекеттин башчысы, президент өзүнүн мандатын элден алат да. Бизде шайланып келген эки эле орган бар. Президент, анан жогорку кеңеш. Бирок ошол убакта биз президентке мыйзам чыгаруунун демилгесин берген эмеспиз. Бул биздин баш мыйзамдын жетишпеген жагы. Мына элдин өкүлү, элден шайланып келди, элден наказдардын баарысын алышты, жанагы элдин арыз муун бүт баарысын алышты дагы, ошону ишке ашыра турган бул механизмди бул кишиден алып койгонбуз. Бул баш мыйзамдын жетишпеген жагы. Кемчилиги. Экинчи маселе, биз мамлекеттин башчысы болгондон кийин, бизде мамлекет болгондон кийин мамлекеттин негизги функциясы бул ички тышкы саясатты аныктагандык. Мына бизде ушу бүгүнкү күндө ички тышкы саясатты аныктаган эч кандай орган жок. Же жогорку кеңеш аныкташ керек. Эгерде тиги толук парламенттик мамлекет болсок. Бирок биз толук парламенттик мамлекет эмеспиз да. Андай биз парламенттик мамлекет деген жоо да жок баш мыйзамдачы. Эч жерден таппайсыздар. Бирок ошондагы баягы биз мамлекеттин тиги башчысы деп койдуктан анан тышкы гана саясатты берип койдук да. Аны да кийин бердик, 2 жылдан кийин бердик. Бул дагы мыйзамдын жетишпеген жагы.
мыйзамдын үчүнчү жетишпеген жагы мына бuyakта менин коллегаларым абдан туура айтып атат. Мына ошондой эле Атамбаевде болгон, ошондой эле көрүнүш Акаевде, Бакиевде, Атамбаева, Отунбаевда, Атамбаевда, эми Жээнбековден көрүп атабыз, эми калганын Кудай эле сактасын. Мына мамлекеттик бийликке келгенде алардын жоопкерчилиги жок. Жоопкерчилик деген кыргыз бийлигинде таптакыр жок. Мына жоопкерчилик жок. Мен дайыма айтып какчап келатабыз. Бирок аны эметишпейт. Мына жоопкерчилик маселесин эгерде койсо, саясий жоопкерчилигин, анан укуктук жоопкерчилигин киргизсек, ошондо мындай проблемалар болбойт болчу. Анан дагы эми бул 4-чү маселе бул укук жагы эмес, ар бир президент өзүнүн командасы менен келет. Мисалы үчүн командасыз болбойт ал. Бирок ошо команданы тандаганда бир критерийлер керек да, ошого жоопкерчилик керек да. Ошон үчүн ушундай бир тескери маселелерди биз өзүбүз баш мыйзамдан дагы мындай четтетишибиз керек келечекте. Ошондой эле саясий системадан да четтетишибиз керек. Мына карап көрсөңүздөр, дагы бир бул эми баягы биздин мамлекеттик бийликтин структурасына тиешелүү нерсе да. Мисалы үчүн бизде эки өкмөт бар. Мен мынтип айтам да. Бул өкмөт биринчи официалдуу өкмөт, экинчиси президенттик аппарат. Президент башында алып чынбы? Мына бүт чечимдердин баардыгы президенттик аппаратта чечилет. Бүт баардык маселелер. А жооп берген тигилер. Ошон үчүн ага 30дан ашык өкмөт алмашып, анан дайыма ушу президент жакшы, президенттин айланасы жакшы, анан могу эмне чыгып калат, ушу акмактар ишилат деп ушинтебиз да, өзүбүздү өзүбүз алдап атабыз. Мына ушундай бизде саясий система түзүлүп калган. Кош бийлик түзүлүп калган. Ушундай бизде укуктук система түзүлүп калган. Ошон үчүн биз адамдарды гана жамандабастан биз терең карашыбыз керек. Мына кечээ карап көрсөңүздөр, ошондой саясий система түзгөн кишилер бүгүнкү бийликке да акыл үйрөтүп атат да. Мындай бол, анан тигиндей бол, анан бул баш мыйзамдан баш тартып кетпе, укук талаада кал депчи. Укуктук талааны мына биз баш мыйзамды кабыл алдык 2010-жылы. Эртеси күндөн баштап өзлөрү укук талаадан чыгып кетишти. Мына карабайсыздарбы? Бүт баардыгы баягы конституциянын баш мыйзамдын деңгээлинде, алкагында болуш керек да. Алган мыйзамдардын бүт барысы көпчүлүгү баш мыйзамга толук жооп бербейт. Шайкеш келбейт. Демек укук талаадан чыгып кетти. Ал эми кайсы бир күчтөр, кайсы бир адамдар баягы мыйзамды бузса, сен дейт укуктук талаага кел дейт. Биз дейт укуктук талаа менен жашайбыз дейт да. Бул деген эки жүздүүлүк. Ошон үчүн биз бул бүт баардан ушу тегере мындай тең карап, так карап, ушундайларга бул так жооп берип, анан ушуларды оңдошубуз керек. Биз жакшы эле президент издеп жүрүштүн кереги жок. Биз эң биринчи системаны оңдошубуз керек. Системаны оңдошубуз керек. Агай, сиз кандай дейсиз? Ушул мамлекеттик башкаруу системасы Атамбаевдин түшүндө да көтөрүлдү. Эми азыр келип ушул жерде талкуудан улам ушундай ойго келип атабыз. Демек Сооронбай Жээнбеков деле айланып келип системанын курмандыгы болгон мамлекет башчысыбы же кандай? Мен мына Фейсбукта Токур мырза да жакшы айтты. Фейсбукта мына баарыбыз эле активный колдонуучубуз, сиз баштап. Кээде бирөөлөр жазат. Баарын эле президент чечип атпайбы дейт. Агай, ушуну сиз көрбөй атасызбы? Сиз пахта салып атасыз, анан эмне деген сөздөрдү айтат. Анан мен сурайм. Чын эле президент чечип атабы десем, ооба дейт. 100% десем, ооба дейт. Анан мен айтам, ошону мыйзамдаш бербейлиби? Ошону мыйзамдаштырып бербейлиби, конституцияны өзгөртүп туруп? Жакшы жооп. Десем анан, кызык экен депти. Мына азамат. Эми мындай да, биздики азыр парламентаризмдейбиз. Мына Бекболсун мырза юридик илимдердин доктору. Биздики парламентаризмде да жашай элекпиз. Толук президенттик формада да жашап көрө элекпиз. Биз Акаевден бери эле жанагы аралаш форма менен келе атабыз. Ошондон кача албай койдук да. Кача албай койдук. Башка формасын тегеренип келип эле кайра эле ошого жабышабыз да. Себеби хандын, президенттин мына жыга чапкан, же болбосо баштан сылаган бирөө керек экен да. Биз ушундан эле чыга албай кыйналып атабыз. Парламенттик бийлик бир колго топтолуп калат деп. Жок, мындай да, бийлик эмне үчүн эл шайлаган президент алсыз болуш керек? Мен ушуну эле түшүнбөйм да. Биз ошо президентти алсыз кылганга эле баарыбыз аракет кылып атабыз да. Эмне үчүн? Себеби биз мына Бакиев аткан, Акаев минткен деп эле ошол эсибизде калып тур да. Ой, менин жеке пикиримде эл шайлаган президент наоборот күчтүү болуш керек. Анан анын балансын жогорку кеңеш аркылуу, сот система аркылуу, өз алдынча жергиликтүү бийлик аркылуу аны теңдешибиз керек. Антпесек болбойт. Анан президент эл шайласа, ал эчтекени чече албаса, мыйзам талаасында, бирок обещать этип атса, анан андай шартта сөзсүз, значит, райымдар чыгат,
экрандар чыгат, кошелектор чыга берет, себеби түшүнүксүз да. Бар эле минтет, тиги менен макулдаштым, бу менен макулдаштым деп, анан мындай жөнөкөй адамдар түшүнбөйт ба, ким башкарып атат. Ачык системаны коюш керек. Мына парламенттик системаны мына мен дагы изучать этип көрдүм. Мына негизинен Европа мамлекеттери, парламентте. Анан бир өзгөчөлүгү бар экен. Эки өзгөчөлүгү да. Биринчиден бул баягы бир 180-100 жылда калыптанган системалар. Алар деле Европанын көп мамлекети 100 жыл мурун эле бири-бирин кырып, согушуп, ушинтип аткан, аны баарыбыз эле билебиз. Экинчи өзгөчөлүгү, ошол толук парламенттик система иштеп аткан, жакшы иштеп аткан жерде сөзсүз король же император деген бир должность бар. Мындай символикалуу. Мына Японияны алгыла. Император, арбитр. Улуу Британияны алгыла. Бельгия, Голландия баарында бар. Кай жерде жок болсо, мисалы Германияда, а жерде президент бар. Парламент шайлага, түшүнүп атасыңарбы? То есть бирөө болуш керек, мындай арбитр катары, мындай. Эми мен бир чет ыраазы болуп атам. Мына биз 4-үнөн бери, октябрь 5-инен бери, акыркы 10 жылдын ичинде биз ошо жанагы Текебаевди сөгүп аткан, урушуп аткан баарыбыз ошол Текебаевдин конституциясынын идеологиясына мына эми келдик. Мына азыр президент айтып атат, мен вообще кийлигишпейм. Каласыңар кетип да калам деп кетип калды. Толук бийлик премьерге өттү. Алас келгенси дагы 3 бийликти кошуп бердик. Эми мындан кийинкиси кандай болот деп? Мындан кийинкиси. Мисалы, кайра эле эл шайлаган бир харизматичный бир лидер шайланды дейли президентке. Эми ошол президент мен эчтеке кылбайм дегенге макул болобу? Себеби конституцияда жазылып калды. Мен вообще эчтеке жооп бербейм деп айта алабы? Же айта албайбы? Айтпайт. Значит, кайра эле ушул кругту кайра эле тегеренгенге, значит, мүмкүнчүлүк бар экен да. Ошон үчүн мен айтып атам азыр. Конституцияны өзгөртмөйүнчө, биз азыр парламенттик дагы президенттик шайлоону өткөрбөш керек. Мен ошондой мнениеде турам. Ошону жазып атам, жаман көрөбү, жакшы көрөбү. Себеби азыркы эреже менен, азыркы бийлик бөлүшүү менен барсак, 2 жылдан кийин кайра ушуну көрөбүз. Ушул эле айланма менен кете берсек, эч кимдин президент да болгусу келбей калат. Азыр мисалы эки харизматичный лидер, бирөө премьер, бирөө президент болгон турат окшойт деп аттарын атап эле коелу. Эми Кудайга шүгүр, жакшы. Бирок андай болбой калсачы? Кандай болот анда? То есть кайра эле биз негизги конституциялык маселелерди чечпей туруп эле кайра эле баягы эле сууга кирип кетпедик. Чаба уруп чыгабызбы же чөгүп кетебизби, эч ким билбейт да. Бирин-бирин кайталаган бийлик. Жок, кеп даже кайталанганда эмес. Кеп мындай, бул бийликтин теориясына каршы келет да, эл шайлаган президенттин эч укугу жок деген даже мыйзам жазып жогорку кеңешке киргизе албайт. Бул эмне? Анда эл шайлабаш керек. Анда парламент шайласын, анда нотариус болуп отуруп берет. Германияда мына биз же бияк өтпөйбүз, эми баа талтап эле турабыз, уже 10 жыл болду, эми билбейм. Азыр дагы 5 жылга баратабыз. Ошону унутуп элечи. Мага жаккан жок. Мамлекеттик башкаруу системасын калыбына келтирмейинче биз президент мүмкүн мен жаңылышып атканмын. Алмаз мырзанын айткан абдан туура да, ошонун себеби эмнеде? Ошону таппайлыкпы? Кечирип коесуздар, мисалы үчүн ошонун себеби 2010-жылы биздин саясий элитанын соодалашканы. Сен да бийлик ал, мен да бийлик алам деген убактылуу өкмөттүн катасы. Мына убактылуу өкмөттүн чоң катасы мына. Убактылуу өкмөт дегенибиз бул өзү мындай да чогулуп келип эле мына мен кагаз таап алдым. Кагаз таап эле номер 1 декрет дедим, ошондон укуктук талаага түшүп кеткенбиз. Туура ошо. Азыркы могу абдан туура айтып атат да, Алмаз мырза, туура айтасыздар. Ошонун себеби болгон. Анткени ошол убакта баардыгы келгенде, баардыгы тең бийликти алгысы келген да. Ошон үчүн могу бийликтин жарымы сен аласың президент болуп, эл шайлайт сени, буягын биз болсо депутаттар алабыз дегенде, ошондо булар баягы мамлекеттин кызыкчылыгынын ордуна өзүнүн кызыкчылыгын өтө жогору коюп коюшкан. Ошол система мына ушуда келип атат. Ошонун кечөө Текебаев деген мен да айтып коеюн, Текебаев ошо чыгып айтып атпайбы? Ушундай бизди абалга жеткизген конституцияга сен баш ий дейт да. Мен да Алмаз мырзага толук кошулам. Биз
эң биринчи конституциялык реформа өткөзүшүбүз керек. Жаңы системаны түзүш керек. Эл чечиш керек, кайсы системаны тандайбыз. Анан жаңы системаны түзүп туруп, ошо жаңы система боюнча анан шайлоо өткөзүш керек. Анан экинчи жагы дайым айтат да, жаңы талаада. Экинчи жагы дайым айтат да, мыйзамдуулук дейт. Мыйзамдуулуктун астында элдин эрки турат. Элдин эгемендиги турат. Анткени воля народа деп коет. Это абдан жогору элдин эрки. Ошого ылайыктуу эгемендүүлүк пайда болот дагы, анан мыйзамдуулук 3-чү орунга барат. Ошон үчүн баягы эле биз мыйзамдуу деп атабыз, бирок мыйзамдуулуктун өзүнүн орду бар. Эгерде мыйзамдар демократиялык мүнөздө эмес болсо, аларды отменить керек. Революция деген ошол мыйзамдан чыгып кетүү деген сөз да. Мыйзам талаадан чыгып кетүү. Ошону революция дейт. Жаштарга келер, мына ага экөөбүз тиги юрфакты сабак беребиз, эми студенттер ушул биздин ойдун баарын күнүгө ролевой игра деп коет, ушунда талкуулайбыз да. Өтө күчтүү балдар бар. Кимдин кандай соодалашканы, ким аркылуу киргени, жоопкерчиликтин жоктугу, президент өзү күч структураларын өзүн алып алып, ГКМБны алып алып, прокуратураны алып алып, МВДны алып алып, кайсы кимди кандай тапшырма менен аны каяктыктан кысып, анын аялынынбы, тууганынынбы, баласынын эптеп бирдемесин чукуп туруп, ошону талуу жерине согуп туруп, анан баш ийдирип туруп, анан баардыгын куркутуп койгон да. Демек бизде бул 30 жылдан бери система деп атпайбызбы? Ошол система уурабайт. Мунун баары кетмейинче, жаштардын жаңы сезимдер келмейинче таптакыр болбойт. Бул жана агай Алмаз агай да туура айтты, 100 жылдап келатат. Биз болгону 34-чү премьер алмашып атат. Бирок мунун баары көч бара-бара түзөлөт. Кудай буйрса, ушул талкуулар күнүгө болуш керек. Жана карапайым элде азыр элдин кандай десем, алар сөзгө турат. Айтканды түз гана кабыл алат, ошону күтөт. Ошону күтпөйбү, болбой калды, барып туруп алып салат. Алар эч бир куулук жок аларда. Мен бир нерсени байкадым, ушул жерде замандаштар сиздерге түз эле айтчу нерсе, эгерде ушундай Жапыкеевдин чачын тарап же болбосо петличка үзүлүп келсе, муну биздин кыргыз коомчулугу өлөрчө көрөт экен. Бирок момундай юристтер, саясат талдоочулар мамлекеттик башкаруу системасы же болбосо мамлекеттин теги ошол саясатка тиешелүү жагдайды талкууласа, муну көрбөйт экен. Демек, ар бирибиз мына ушундай талкууларды кеңири талдап, көздөн өткөрүп, түшүнмөйүнчө жанагынтип куушуп жүрө бере турганыбыз айдан ачык окшойт. Сөз сизде. Агайларыбыз айтып атат, элдин эрки мыйзамдан жогору туруш керек. Балким бул туура, бирок мында да рисктер бар да. Сөз. Чоң рисктер бар. Себеби азыр ошо конституцияны реформа кылып туруп, жаңы конституция кабыл алып, анан ошол конституция менен жашайбыз десек, кандай бир башка күчтөр чыгып, бул конституция жарабайт, себеби биз мындан мурун мыйзам чегинен чыгып кеткенбиз. Баягы жарыялаган референдум мыйзамдуу эмес. Биз башкача каалайбыз. Биз башкача каалайбыз. Биз деле элбиз, биздин да эркибиз бар деп чыкса, анда кандай болот? Ошол бир чоң рисктер бар да ушундай. Ошон үчүн муну абдан эки жагында карап, кылдат талдаш керек. Ооба. Мен ойлойм, азыр эмне үчүн ушундай кадамга барышты? Себеби ушундай риск болбос үчүн ошону ойлоп, келечекте дагы бир күчтөр чыгып, бизди ушундай шектебесин деген ойлор менен барып атат деп ойлойм. Кечиресиз эскертип коюнчу, экинчи жолу айтып атасың. Мен ойлойм дебечи, менин оюмча деп. Азаматты туура түшүнүңүздөр, Европадан көп жыл жашап келген, сиздер кесип беле, мен айтып атам да. Мен автоматтуу түрдө мен тилчимин да, айтпайынча тура албайм. Менин боюнча. Менин оюмча. Деп ойлойм же болбосо. Англис тилде көбүрөөк сүйлөп калган. Канча мындай да, мына Азамат мындай өтө жүйөлүү нерсени айтып атат да. Башка топ чыгып деп. Эми мындай да, бул революция деген, революция деген ошо мыйзам талаасынан чыгып кеттик деген сөз. Эгер биз мыйзам талаасынан чыкпасак, ал революция эмес. Жакшы. Туурабы? Чыгып кеткен үчүн бул уже мына
немеде конституцияда жок да, эл келип анан кийин таш менен коюлуп анан басып алып өрттөп анан кийин тиги киши качып анан кийин анан төт жактан кол коюп анан бирок мен айтып атпаймынбы, акыркы 2 күндө мындай башы себеби революционный башталды, аягы кайра мыйзамга кирип кеттик. То есть бул жакшы нерсе. То есть улам ар бир 10 жыл сайын биз мындай акылдап жертва да азыраак болуп атат, мыйзам талаасынан дагы көп чыкпай атабыз. Эгер биз ошентип шашпай мына Азамат айткан жолго түшөбүз десек, анда бүт бийлик баарыбыз анда элди алдабашыбыз керек. Айтышыбыз керек, урматтуу кыргыздар, 50 жыл дагы бекем, значит, белди бугула. 50 жылдан кийин нормально жашайбыз деп айта алам. 50 жылдан кыргыз саясатчылары макалө болбой калат. Ал макалга киргизип койгон 50 жылда эл жаңы. Ошондой болуп барат. Эмесе биз негизги темадан да бул албетте бул негизги темадан четтедик деп айтканда болбойт. Биздин маселебиз шорубуз негизи жалпы көйгөйүбүз мына ушу системанын өзүндө болуп атат. Бул айтылыш керек эле. Биз эми кайтып бийликтен кеткен Сооронбай Жээнбековдун маселесине кайтып келели. Бир суроо болуптур. Мыйзам талаадан четтеп кеттик. Биз оюндан да четтеп кеттик. Мунун баары. Мунун жыйынтыгы келип президенттин кызматтан кетишине алып келди да. Балким бул киши дагы өзүнүн укуктарын, ыйгарым укуктарын билип тургандан кийин ушул өлкөдө тынчтыкты эң эле негизгиси жок дегенде өзүнүн 5 жылдык кызматын сакташ үчүн мына могул шайлоону башкачараак өткөргөндө балким болбойт беле. Туура. Кандай дейсиз агай? Абдан туура. Сал үчүн ага мен жашай бермекпиз да эми. Жашай бермекпиз. Сал үчүн мына ушул жерден биздин президенттин кемчилигин айтайын. Анткени 60-2 жобосу боюнча президент эл менен мамлекеттин биримдигин көрсөтөт дейт. Мына шайлоодо бул киши көрсөтө алган жок. Мына ошол жерден биз баягы президенттин конституциянын жобосунан чыгып кеткендигин көрүп атабыз. И бул жалгыз эле ошо Жээнбековго тиешелүү эмес, бул ушуга чейинки президенттин баарысына тиешелүү. Баардыгы тең баш мыйзамга жазып койгонбуз, бул деген президент деген мамлекет менен элдин биримдигин көрсөтөт деп. А бирок чындыгында иш жүзүндө көрсөтпөйт. Ал президент деген өзүнүн окружениясын, айлана тегерегин, өзүнүн бир кызыкчылыгын, өзүнүн бир тобун, партия болобу, тууган болобу, куда сөөк болобу, ошолордун кызыкчылыгын колдоп калганда, эми президент ушундай абалга эмнеге жетти, эмне үчүн жетти? Анын дагы себебин айтпасак болбойт, анткени биз сиз деле билет да. Биздин президенттин чындыгында жанагындай биз биринчи ошо укуктук жактан президентке жетишпеген укуктарды айттык. Эми президенттин чоң укугу бар да, бул өкмөттү түзгөндө ошол жерден күч органдарын колуна алып алган. Коопсуздукту, мамлекеттик коопсуздукту сактоо, анан армияны. Мына ошонун аркасында президенттин колунда чоң сойлу бар да, камчы бар, кыргызча айткандачы. Бул кантип пайдаланат? Мисалы үчүн бизде баягы капиталисттин жаңыдан башталды да, ошон үчүн баягы первоначальный капитал чистым не бывает деген Маркстын сөзү бар да. Анткени көпчүлүгү булганып келген да, көпчүлүгүчү. Ошон үчүн ага келген депутаттар, келген бийликке келген адамдардын көпчүлүгүнүн калбыры бар да. Калбыры болгондон алар коркот. Анын бүт баардыгын күч органдары карап турат. Мына президенттин күчү ушул жерден болуп турат. Ал чындыгында ыйгарым укугу аз, негизинен представительский укуктар бар, а бирок тиянан карасаңыздар абдан күчтүү болуп турат да. Мына ошону биз жоюшубуз керек. Же толук бийликти президентке беришибиз керек. Жооп берсин. Укук менен кошо. Укук менен кошо. Анткени укуктун өзүнүн эмелери бар да, дагы элементтери бар да. Бул укук, анан жоопкерчилик. Мына ответственность деп коет да. Ошонун бүт баардыгын бериш керек, же болбосо такыр алып коюш керек. Анан мындай ара жолдо калтырып коюп, анан баягы ошол эле мени таң калтырган ушул да, ошол эле системада жашай берели деп атат да, азыр кээ бир акылмандар. Ушул алып келип Кыргызстанды ушул сазга тыккандар ошондон чыкпа дейт, системаны талкалаба дейт. Анткени аларга ушул система абдан жакшы, абдан жакшы. Ошон үчүн ушу сиз абдан туура айтып кеттиңиз, и мурунку президенттер дагы, айрыкча ушу акыркы президентибиз дагы ошол системанын курмандыгы болду. Мен ал үчүн актабайм, анын баягы мисалы үчүн мен азыр айтып коеюн, бул тиги Сооронбай Шариповичтин жактоочусу экен деп айтпасын, бул киши реформатор эмес экен. Ага акыркысында жыйынтыктайбыз. Ага сизде. Ага токтолобуз. Эми албетте эми баягы
Сооронбай Шарипович менин оюмча мындай реформатор эмес деп атат. Баягы команда жок болуп калды. Менин жеке пикиримде. Мындай күчтүү команда чогула албай койду. Себебин эми айтыш кыйын, эмне үчүн кандай болду? Албетте баягы анан биздин башкаруу система кызык болуп атпайбы? Бир жерден чечим кабыл алуу мүмкүн эмес биздин конституция боюнча. Даже өкмөттү түзүп атканда дагы 3 партия коалицияга кирсе, 3 партиянын өкүлдөрү келет. Президенттин 2 өкүлү барат, ушу сыяктуу болуп атпайбы? То есть ар кошкон өкмөт түзүлүп атат, анан биз ошол өкмөттөн анан кийин бир муштум болуп иштебейсиңерби деп биз мындай кыялданып атабыз. Ар кошкон өкмөттөн жоопкерчилик талап кылып атабыз. Жок, иштебейсиз дейт. Алар бири-бирин тааныбайт. Анан кийин партиянын өкүлдөрү мисалы коалицияга кирсе, мисалы Азамат менин партиямдын списогуна батпай калса мен муну жиберем. Азамат, сен жакшы жигитсиң, депутат болбой калдың, бир министр болуп турчу деп. Бул макул деп кете берет. Проблема жок. Мен деле ушундай, жок, ушундай система менен түзүлүп аткан өкмөт анан кантип күчтүү болот, ошону түшүндүргүлөчү мага. Кантип күчтүү болот алар? Ар кошкон, алар премьерден деле коркпойт. Президенттен деле алар өзүнүн лидерине ыктап турат. Лидерлери эмне? Бирөө социалист, бирөө капиталист, бирөө либерал. Анан билбейм ал бул. Анан алар да башкача чогулгандар. Алар дагы партия эмес, алар дагы акча чыгарып, анан ушунун баарын түшүнүп туруп эле анан кийин жок, ушу система эле жакшы, ушу менен эле чыдап жашай берели деген менин оюмча бул чыккынчылык. Болбойт бул система менен жашаш. Туура. Бир сөз менен цирк. Агай. Циркта эми баягы жаштарыма келейин. Дагы эле ушул айтылып аткандын баарын талдап, баягына чейин студенттерибиз менен талдаганыбызда дагы эле жана Александр Собянин деген Путиндин кишиси шайлоонун алдында айтпадыбы? Ар бир партиянын артында бирден генерал турат деген. Ансында Собянин деген ФСБнын генералы турат деп айтат. Ошол. Генерал турат. Ар бир генерал, ар бир партиянын артында ошол кыйкырып аткан, ар бир адам жөнүнө кыйкыра бербейт, ар бир кыйкырып аткандын артында чоң крышасы турат, туурабы? Ошентип айтам. Жандоочу кийиги ат турат деп агай туура айтты. Мунун баары эле баягы илгерки салтасы эмес, сөзгө келгенде, бирок ошону түшүнбөй булар деген ар бир идеологияга кирип алып, ар бир партия ар кайсы жактан акчаны алып алып, ар бири ар кайсы жакта карап турат. Тияктагы кишилер эмнени айтат, эмнени жаса дейт деп. Анын баары парламентке келишет. Анан бул парламент эң тарыхтагы жаман парламент болбоду, билимсиз. Орто Азиядагы болуш керек да, Азияда калса. Эми ошонун баары уникалдуу биздики. Жок, уникалдуу кытырмакчы да. Эми бул мындай, мунун баары эмнеге келет? Мунун баары жаштарга таасирин берет. Анткени өмүр бою окубай эжелеп келген студенттер келип атат. Ошолор мен президент болом деп атпайбы. Мына таасир берип атат. Баары бир берип атат таасир. Таасир бергени дымак ал башка, бирок бул жерде билимсиз болсом да жетет экенмин деп алар акчаны ар кайсы жактан издейт, чогулат, группа, топ түзөт. Билимсиздер эле жүрбөйбү? Азамат айткандай топ, ошол билимсиз топ келет дагы мунуңа болбойт дейт. Мына, ошол мына ушунун баары келтирип эле акыры ушул күзгүсү болду. Азамат. Кыргызстанда чыныгы партиялар жок. Партиянын баары жалган партиялар. Себеби партиянын артында бир класс туруш керек. Социалдык класс. Бизде биздин партиябыздын артында социалдык класстар жок. Ал жөн эле мына шайлоонун алдында 2-3 ай мурун чогулат. Бири-бирин тааныбаган, эч кандай чогуу идеясы жок адамдар чогулуп алып, акча чыгарат. Акча чыгарат, касса түзөт. Анан буларды бириктирип турган бир эле нерсе бул ошол касса. Акча, туп-тура. Акча. Анан мандаттарды алыш керек. Мандат. Болду. Акчаны берип коюп, мага үйгө мандат алып кел дегендер бар экен. Ооба. Ошон үчүн биз азыркы кырда ошол себептен болуп атат. Ушул партиялар бири-бири менен атандашып, булардын максаты ушул бийликке жетип, кандай бир креслоларды бөлүп алып отурганы ушул алардын максаты. Президенттин убалына ушул шайлоо өткөргөн партиялар дагы калды десек болот. Таасирин тийгизди да. Бул фактор да сөз тийгизди. Эмесе азыр бир суроо талдайлы дагы, андан жыйынтыктоого өтөлү.
Эми дүйнө коомчулугу акыркы мүнөттөргө чейин Сооронбай Жээнбековду легитимдүү деп таанып көрдү. Калгана эмес, Америка тааныды, Россия тааныды, башкасы тааныды дегендей. Бул киши биз айтпай коюуга болбойт. Бул акыркы окуялардагы президент таптаза баладай болуп кетти деп айтыш өтө кыйын. Үмүтбек деген кырчындай болгон 19 жашта баланын өмүрү кыйылды. Бир канча балдар көзүнөн айрылды. Ошондой эле 1000ден ашык адам жаракат алды. Кандай жаракат алса дагы. Демек таптаза баладай болуп кетти. Андай-мындай деп боороорудан улам бул кишиге дагы баягы жакшы сөздү арнай бергенде дагы баягы калыс туруш керек да. Анан эми ошого карабай туруп, эми сиз айткандай революцияга көнүп да калган экенбиз. Эми революция деп аталабы билбейм, төңкөрүшпү, көңтөрүшпү көнүп калыптырбыз өзүбүз деле. Ушул коомчулук, дүйнө коомчулук таанып аткандан кийин Жээнбеков ушул абалдан пайдаланып койсо болот беле агай? Болот болчу. Абдан туура айттыңыз. Чындыгында биз бул кишини эки жактан тең карашыбыз керек да. Ошол эле баш мыйзамдын 64-беренесинде президенттин көп ыйгарым укуктары бар. Ошону мен бирөөнө токтолуп кетейин. Биздин президент баш мыйзам боюнча биздин куралдуу күчтөрдүн башкы командачысы. Же болбосо тактап айтсак, бул родинаны коргой турган номер 1 солдат. Эгерде азыр армияда солдат өзүнүн постун таштап кетсе, аны соттойт. Устав боюнча, мыйзам боюнча. Мына ушул кишини 4 күн жоголуп кетти. Мына бул кемчилиги. Бул кемчилик кайдан чыкты? Мисалы үчүн мына биздин президентибиз качып кетти, экинчиси качып кетти. Мына ошо качып кеткенде ушундай көрүнүш болгондо, ошон үчүн мындай президенттер келечекте өзүнүн постун эч качан таштабаш керек. Булар дагы өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Эгерде чындыгында эле мыйзам бардыгына бирдей иштейт десе, мисалы үчүн жөнөкөй солдат азыр биякта карабылда турган солдат постун таштап кетсе, аны соттоп коет. 1 жылга, 2 жылга дисбаттап коет да, мисалы үчүн дисциплинардын батальонго. Ал үчүн ошол боюнча да биз жоопкерчилигин сурашыбыз керек да. Ошон үчүн туура баягы бүт баарысына соорун дегенде болбойт. Бул кишинин да жоопкерчилиги болуш керек. Эми жоопкерчилик дегенде баягы бирөөнүн канын эле тартып турбайлы, бирок келечектеги президенттерге сабак болуш керек. Мисалы үчүн мына азыр Атты туура айтты, азыр балдардан сурасаң ким болосуң десем, депутат болом, президент болот, манан тиги опкишник болом деп үчөлө сөзгө жооп берет. Көпчүлүгүчү. Ошондой муундарды биз тарбиялашыбыз керек да. Ушулардан, ушунун эсебинен биз ушундай тарбиялашыбыз керек. Анан дагы бир айта турган жерсем, ал жерде эң негизгиси биздин проблема мамлекеттик бийликти бөлүп жиберишти. Бул жанагы саясий система түзгөндөр. Мамлекеттик бийлик ким бөлдү? Мисалы үчүн президенттин бийлигин бөлдү, жогорку кеңештикин, өкмөттүкүн, ошо президенттен да жогору коюп атат да, президент элдин өкүлү болгонуна карабай, өкмөттөн да жогору коюп атат. То есть өкмөттүн бийлигин президенттен жогору коюп атат. Бул деген нонсенс. Бул деген такыр туптура мындай айтканда эл шайлаган президент. Бул деген акылга сыйбай турган нерсе. Дайындоо менен шайлоо. Анан эң негизги күч болуп калды азыр бизде саясий партиялар. Мен буга токтолгонум, менин коллегаларым саясий партия жөнүндө айтып калышты. Саясий партиялар эчтекеге жооп бербейт, бирок баардыгын башкарат. Чын э? Министр тиги Алмаз мырза айткандай өкмөттүн башчысынан коркпойт, ал өзүнүн тиги партиянын лидеринен коркот. Анткени эртең атазбай кетип алышы мүмкүн да. Мына ушундай бизде кемчиликтер толтура. Мына мисалы үчүн баш мыйзамдын 4-беренесинде ошол эле 4-пунктунда турат. Мисалы үчүн мамлекеттик муниципалдык мекемелерде саясий партиялар түзүлбөсүн, иштебесин депчи. А бирок бизде жогорку кеңеште, горку кеңеште иштеп атпайбы? Демек баш мыйзамга каршы келип атат да. Мына мыйзамдык талаадан биз эч жак эле чыкканбыз. Бүгүн булар айтпасын мыйзамдык талаага келди депчи. Эң биринчи мыйзамдык талаага өзлөрү барсын. Мыйзамдык талаага жанагы кабыл алып аткан закондордун ошого ылайыктап жашасын да. Эң эле биринчи биздин саясатчылар акыркы күндөр аябай билинип атат. Саясатчылар өзүн саясатчы сезгендер, чиновниктер, ошондой эле Кыргызстанда өзүн интеллигент мен деп эсептегендер баш мыйзамды окуп кое турган жерде экенбиз. Бул аябай билинип атат да агай сизде. Бекбос мырза айтпадыбы, мен мүмкүнчүлүгү бар эле депчи. Ошол жагдайдан чыгып кеткенге. Менин оюмча мүмкүнчүлүгү 5-октябрда бар болчу. Bir gün. Себеби митинг саат 11-12'de башталды. Саат 5'te же 6'da ошол кезге
бир эле талап болду. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып. Башка бир дагы талап, президент кетсин, өкмөт кетсин деген бир талап болгон жок. Мына ошондо резиденцияга же ак үйгө 16 лидерлерди чакыртып, ар бирөөнүн мнениясын угуп, борбордук шайлоо комиссия ош жерден эле чечим кабыл алып, ош жерден эле указга мына шайлоо жокко чыгарылды, жаңы шайлоо баланчан числодо болот деп койгондо, менин оюмча анда еще мындай мүмкүнчүлүк бар болчу. Кийинки күндөрү баягы өзү арыз жазып берген күнү менин оюмча а күнү уже мүмкүнчүлүк жок калган. Себеби жанагынча эл Ысык көл гостиницасында аркы резиденцияга бет алмак, анан сиз айткан аскерлер айла жок атмак, кан төгүлмөк, президент барып кетмек. Ошон үчүн менин оюмча президент ошол бешиндеги мүмкүнчүлүктү пайдаланбай калды, бирок кийинки чечимди абдан туура кабыл алды. Мен баам ошондой, себеби дагы эмете бергенде анда сөзсүз кан төгүлмөк. Себеби жанагынча кеч кадам жасады, бирок туура жасады. Абдан туура жасады, бирок 5 күнү кой бербегени чоң катасы болуп калды. 5 күнү жооштук болуп кетти окшойт. Мунун баары карабайсыздар, туура айтасыздар агай. Баягы эле кыргыздын ырым-жырымына да тогулаганда баштаган, шайланганда эле кыйшык отурду деп элдер эмнени айтып, эрте эле билип коет. Элдер башында кандай бата берет, ошо бойдон кетет. Бул кызык сыр да. Бул жан дүйнөбүз кыргыз да, бар да. Бири-биринин тамырыбыз бирбиз да. Анан сезет, сезген адам бул космос менен байланышкан кыргыз бабалар билет. Ошондон белгисин карап туруп айтат. Анысы төлгө төп чыгып атпайбы? Эми өзүнүн шайланган күнүндө кетип атат. Анан өмүрү бою жүрөгүндө калат болуш керек. Кап 15-inde туруп койсом болмок экен. Ал балким эми билгенде жок, ал жүрдү да тигилер жасап атат деп коелу, алар ишенип. Анан эртеси ойгонсо эле революция болуп калыптыр. Балким ошондойдур. Ал эми жанагы тоң оюндордун кылганы тиги элди тоготпой. Мен ошондо саат 12-де бардым. Элдин баары жөн эле сону сүйлөштү. Тыйы болгон эле бир эле маселе болчу, ошону эле чечип койгондо чыгып эле, бүттү деп эле. Андан кетти да кечинде жогорку кеңешке өткөн партиялар дагы кабыл албайбыз. Бул шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарсын деп айтышпады ошо кезде уже. Анан эмнеге чечим тогулаганда эле биздин маңдайыбызга ошол нерсе болду. Ал шайлоонун Садыр Жапаровдун маңдайына 3 бийлик бир колуна түшүп келери Кудай таала жазып койгон. Жанагы тогулабадыбы? Тогулаганда падышалык айт кыргыздын салтында бар. Экинчиси, жанагы эле урнага келгенде өзү кол койду, ой тияктан тиги галочка койду. Анан алып келип койсо, бир салды кабыл албайт, экинчи салды кабыл албайт. Анан которду кабыл албайт, башкасы берип алды сал. Мына бунун баары эле тартыла баштаган дейсиз. Ырымчыл болуп кеттик биз дебат болбой эле. Туура, бирок төп келип атпайбы? Башынан эле ушуга бараткан окшойт. Мына себеби башынан эле мурунку президент менен күрөшүп, канча эл наразы болуп аткан, баягы Кой таш окуясын алсак деле канча эл ошого көтөрүлүп да наразы болгон. Андан кийин мына жакында эле баягы $700 миллион маселеси да көтөрүлүп, ага да чын айтканда көп маани бербей коюшкан да бийлик. Анан ушу жайкы пандемия убагында да канча наразы эл чыгып, пандемия элди көтөрдү. Абдан көп наразычылык айтылганда соц тармактардан өзгөчө. Ушул акыркы окуя 5-октябрдын окуясы ушул шылтоо болду. Шылтоо. Анан эл бат ушунча көп эл бат келип калганын себеби ушул жылдан жылына ушул наразычылык көбөйтүп, чогултуп алып, бат эле чогуп калды да эл. Шылтоо эмес, түрткү болду. Түрткү. Ооба. Мен азаматтын сөзүн угуп коеюнбу? Келчимин бирок туура тактадыңыз. Азаматтын сөзүн апаска шылтоо менен түрткү. Кандайча азаматтын сөзүн угуп коеюнбу? Абдан туура айтты да, мисалдарды айтты да, бүт баардыгын териштирип айтты. Бул эмнеден келип чыкты? Бул деген бийликтин элди тоготпогонунан келип чыкты. Жалпы бийлик. Жалпы мамлекеттик бийликтин элди тоготпой калды да, эл ыза болуп калды. Биринчиден адилетсиз өттү. Экинчиден элди тоготпой баягы ушинтип атат да.
ошо эмне себептен бийликте ушундай бир жаман мүнөз пайда болду, элди тоготпогон. Анткени бизде бийлик алмашкыс болуп калганда, бизде баягы мамлекеттик бийликте башкара турган өзүнчө каста түзүлүп калган. Ошолор эле Мына ошо биз ушуну айталы да, мисалы үчүн биз демократиялык мамлекет деп жазып койдук, а бирок өзүнчө бир каста, өзүнчө бир слой, өзүнчө бир мындай бир аристократтардын, ак сөөктөрдүн Элита айткандай элита пайда болду. Ошо элита биз эч кандай бизди кулата албайт эл, биз ушу башкарганбыз, башкарабыз. Мына мен жогорку кеңеште отурсам, уулум гор кеңеште отурат, неберем ырай кеңеште отурат деген сыяктуу сезим менен ушундай биз эмени тарбиялап койдук. Ушундай биз чиновниктерди тарбиялап койдук. Ошону ушул жерде эл дагы бир сабак берди. Ошодон туура сабак чыгарыш керек дагы. Ушундай элита түзүштүн кереги жок бизге. Баягы бийликти өткөзүп берген, ошон үчүн баш мыйзамда ойноп өткөндө иштегенде бийликтин жоопкерчилигин биринчи орунга коюш керек. Керек болсо буларды жанагы иллюстрация аркылуу өмүр бою саясий бийликке келтирбеш керек. Бир жаңылгандай. Жана видеоролик чыкпадыбы? Биз бийликтин партиябыз деп аксакалдарды тизип алып, бул деген салтка келбеген нерсени жазып атат. Ошол отурган аксакалдар деле ичинен каргайт да, жап-жаш бала болуп. Мен айтканды кыласыздар. Бийликтин де муштумун коюп аткан адамды аксакалдын алдында колунда кезебейт, муштумду да койбойт да. Бул көпкөндөн акыры Кудай урган. Чындап келгенде кеткен тагыраагы Кыргыз Республикасынын президентинин айланасы дейбизби, кандай дейбиз, ар бири жеке үйүндө отуруп болсо дагы, Кудайдын алдында болсо дагы бир чындыкты туюп коюш керек. Чын эле тоготпостук болуп кеткен, муну эл көрүп эле турган. Туураны туура деш керек. Калысты калыс айтыш керек. Анда бизди эч ким коомдуктабайт. Чынында кыргыз бийлиги болуп көрбөгөндөй дөгүрсүп кеткен да, бул нерсе ачык. Эми жыйынтыктайлы. Коомчулукта Сооронбай Жээнбеков жакшы адам дешти, мыкты деди. Биз да каалообузду айттык, баардыгы айтып атат. Бирок жакшы мамлекет башчы болууга, жакшы адам болуу жетишсиз дагы кандай. Анан эми президент эмне менен алек болушу мүмкүн? Эми биринчиден мамлекеттин башчысы болуу өтө жооптуу кызмат. Анан эң биринчиден бул киши адилеттүү болуш керек. Билимдүү болуш керек. Жалпы коомдун көйгөйлөрүн сезе билиш керек. Ошо көйгөйлөрдү көрүп тургандан кийин ошону чече билиш керек. Мына ошол маселелерди Сооронбай Шарипович чече албай калды. Кайсы бир деңгээлде чечти, бирок мен жана башында сөзүмдүн башында айтып элем, бул киши келгенден кийин эле коомдун көйгөйүн так көрсөттү. Бизде коррупция деди да, элдин баарысы колдоду. 18-жылкы февралдагы сол безден кийинчи элдин баарысы колдоду. Ошондо бул кишинин рейтинги абдан жогору болчу. Даже шайлангандан да жогору болчу. Бирок ошону аягына чыгара алган жок. Ошону аягына чыгара алган жок. Эми бул киши баягы өзү отставкага берди. Бул кишиге ден соолук каалайбыз. Мемуар жазат го деп ойлойбуз. Ошондо бир объективдүү жагын жазып, баягы кийинки саясатчыларга сабак болуш керек да. Эң биринчи баарыбыз эл журт аман болсун. Ушул эмеден ушундай бир азыр бизди бир жагынан пандемия коркутуп турат, бир жагынан саясий стабилдүүлүк болбой турат, экономикалык жактан каатчылык бар. Мына ушулардын бүт баарысынан чыгып кетели. Анан жанагы биздин бийликке жаңы барган азаматтар көздөрүн май баспаш керек да. Көздү чоң ачып, көздү май баспай, элди сыйлаш керек деп ойлойм. Агай. Менин оюмча кандайдыр бир жакшы бир саясий маданиятты көрдүм да мен. Бул кишиден. Жок, ушу кетиши. Кетиши. Чыгып кеттик мыйзам чөйрөсүнөн. Кайра 3 жолу алып келдик, акыры кирдик ошо системага. Мыйзам талаасына кирдик. А киши арызын жазып берди. Жогорку кеңеш кабыл алды. Ошол эле маалда сразу экс-президент деген макамды беришти. Кол чаап чыгарып койдук. Ага чейин бул киши дагы бир тоо ойноду. Кирип атам деди, чыгып атам деди, кетип атам кетпей атам. Ооба, эми мындай да. Ушинтип жыгылып, көгала болуп, кайра күйүнүп, анан оңолобуз. Улам саясий бир маданияттын бирден кирпичтери коюлуп атабы деп ойлойм да. Биз улутпуз, бирок саясий улут боло элек экенбиз еще. Мен ушуга бир кичине саясий улут деген баягы улуттук мамлекетти жакшы куралган улутту мен саясий улут деп атайм. Бекбосын мырза юриспруденция жагынан туура болобу же туура эмеспи? Бирок бул жөнөкөй улут менен саясий улуттун чоң айырмасы бар менин түшүнүгүмдө.
жөнөкөй улут бар, тили, тарыхы, салты, башкасы бар, это түшүнүктүү. А саясий улут деген өзүнө Кудай Таала берип аткан улуттук мамлекетти куруп ал деп атса, ошону кура албай атабыз. 30 жылдан бери. Улам жыгылабыз, улам көмөлөнөбүз, ушинтип атып анан туруп атабыз да. Акырындап мен Кудайдан тилерим, ушул биздин неберелер мүмкүн бир мындай бир жакшы мамлекетте, мондай революциялары жок, экономикасы өнүккөн бир мамлекетке жетишибиз керек. Эгер ошону кура албасак, азыр бүт дүйнөлүк коомчулук бизди дүрү менен карап турат. Ушу кыргыздар ушу мамлекетти кура алабы же кура албайбы деп. Биз дагы эле экзаменден өтө элекпиз, менин оюмча. Өтүшүбүз керек. Аны үчүн дүйнө коомчулугунун сыноосунан өтө албайт. Мына Белоруссиядан баштабадыкпы? Мен мына Белорус досторум бар. Алар чынын айтайын, алар бизге суктанган жок. Ишенесиңерби? Корктубу? Жок, алар айтып атат, силерде мындай бир мындай нормальный эсиңерби дегендер да бар. Мындай шашпай кетирбейсиңерби? Анан ак үйдү эмнеге өрттөп атасыңар дегендерди. Мен мисалы айтып атам, мен биз ушундай кызууганбыз, биз кочевой цивилизация деп жооп берип атам. Бирок түпкүрүндө караганда, бул эми жакшы эмес. Колдон келсе, чоңдор дагы, бийлик дагы чоң катаны кетирбеш керек. Вот абдан туура. Анан ымалашып, мындай шайлоодон шайлоого, ушинтип, мына цивилдүү жол ушу деп эсептейм. Жебесин, мен мисалы тог этебин абдан туура. Себеби ошол. Терисине батпаган эткел саясатчылар жактырбайт. Абдан туура. Чынын эле. Аны эч ким жактырбайт. Үй бүлөсү менен басып жеп, ичип жеп, момундай алкымы өтө чоң бүт чиновниктерди, саясатчыларды, эркектерди ышыгылып жегиштерди жактырбайт. Чынында эл деле ошондой да. Эркектерди деп жакшы айттыңыз. Жок, жалпы дегенде эмес. Улантып коюн саясатты утпайбы? Аны деген кыргызда илгертен аксакалдар бийлиги болот. Ал ошол аксакалдар бийлиги, аксакалдар курултайын чакырып, ошол аксакалдар чечишет. Анан башкалары акырындап аксакал болгондо киришет. Ошону деген түртүп туруп көчүбүзгө кайрылмайынча ушул боло берет. Анан бизге деген каякта батышты кынап келди, американды кынап келди, ар кайсын топтоду да кашаны келтирип берди. Аны биз аны ашап ичибизге кирип сиңбейт. Аш кыла албайт. Аны канчалык чаптасаң дагы бизде баары күнүгө чөбүрөт, канга сиңмейинче, чаптабайынча чөбүрөт. Анан эми ак үй боюнча ак үй кирген жаш балдарды биз дагы талдадык. Көрсө деген ошол жерде кой десе да болбой. Алар ушунчалык жана көп кеткендердин ызасы менен ошол талкалаган ошондо экен алардын. Ошого жеткизип атат. Жеткизип салган. Аны деген жаш эме кыргыздар күнүгө барып эле талкалап салды, өрттөгөн эмески. Мен аны таптым. Жок, а жерде өзүлөрү дагы бир деме кылды деген дагы версия чыгат. Ал да ошондо анан өрттөп баары толтура. Бирок элде күнөө жок, өрттөгөн, демек ошончолук жеткирди. Анан 6 саатта алып койду. Бул рекорд. Муну деген жаман көрбөш керек. Ал жеткирди. Анан жанагы сырттагы эксперттер мурунку революцияда эми баш тамгасымы, аягы ян деген кыргыз эли мондай деп жамандаган. Ошондо элдин баары айтпай эле коет эми. Ал ошондон кийин ал ошойдон жоголду, уят болду. Эми жанагы дагы бир фамилиясын айтпай эле коеюн да, экөө мына булар деген согушат дедилер. Болгон жок. Кыргыздын дүйнө таанымын түшүнбөйт. Алар деген күнүгө ушулай бирдеме болуп кетсе экен деп алар да бизден тартып алып тескери көрсөтөт. Анткени аларда болбош үчүн. А биз деген көчтөн деген түзөдүкпү? Кете беришибиз керек. Кимдин кандай иши бар? Күнүгө революция болобузбу? Саат сайын кылабызбы иштери болбосун, өзүбүздүн ишибиз. Сиздики чакырык болуп кетти. Жок, эми болбош керек. Бирок мындан ары медиа революция. Мына көрдүңүзбү? Бир нерсе талкаланган жок. Жаштар өздөрү чыкты да шаарды токтоду. Түн ичинде деген кыздар болсо тамактарын алып келди. Менин көзүмчө кемпирлер алып айнанайын деп туруп тиги тамактарын алып барып берди. Мына медиа революция башталды. Мына ушул революция, именно медиа революция болду. Карапайым элдин. Медиа революция. Азамат жыйынтыктасаңыз. Биз 3-чү жолу бийликти кетирип атабыз. Сырттан келген саясий талдоочу катары сиз кандай уникалдуусузбу? Сыртыбыздан айтып көрөйүн. 3-чү жолу ушинтип кетирип атабыз. Эркти өзүбүздүн көз карандыксыздыкты жакшы көргөн элбиз деп муну менен сыймыктансак болот. Эркиндикти, туура. Бирок ошол эле мезгилде биз өзүбүздүн бийлигибизди тепсеп, тебелеп жокко чыгардык. 3-чү жолу.
бийлик деген бул ыйык. Биз аны өзүбүздүн өлкөбүздүн башкарып аткан институту катары кабыл алышыбыз керек. Эч качан ушундай кадамга барбайлы. Мындан кийин мындай болбосун. Өзүбүздүн бийлигибизди өзүбүз жокко чыгарбайлы деген бийлик биз татыктуу болуш керек да. ушундай сабак, элибиз да ушундай сабакты алыш керек. Албетте бийлик да сабак алыш керек. Ушундай кадамдарга бийлик барбаш керек. Бирок элибиз да түшүнүш керек. Бул биздин бийлигибиз, башка бир элдин, башка бир өлкөнүн бийлиги эмес. Ошон үчүн албетте балким кеткен президентибиздин кандай бир катасы бар болчу. Биз азыр ошону инсан талкуулап катары кеттик. Жээнбековго кандай баа бердиңиз, эмне менен Бирок алек бул болот? киши биздин президент болуп ушул ыйык бийлигибизде 3 жыл отурду. Ошон үчүн биз ошону эске алып, бул кишини келечекте ошондой эле урматтап, эч нерсе жасаган жок. ошону бир да тамчы кан. Эми экс макамын алды да каалаган жакка барат, каалаганын көрөт, жыргап жүрө берет. Биздин эсептен үй бүлөсү өлсө дагы, үй бүлөсү дагы баардыгы мына. Анан ушулар келет дагы, анан элдин жини келет да. Бул өзүнүн жооп бериш керек. Жанагы көзүнөн жок, көзүнөн кайрылгандар, анан дагы өтүп кеткендер үчүн сөзсүз жазаланмайынча улана берет. Эмесе бүгүнкү талкуубуз акырына келип жетти. Биздин максат учурда убактылуу турган бийликти дагы мактоо эмес, кеткен бийликти жамандоо эмес, жалпы саясий абалга байкоо жүргүзүү, ошондой эле 3 жыл жаманбы жакшыбы кыргыз элинин бийлигинин башында турган Сооронбай Жээнбековдун башкаруусуна баа берип эле, менимче биз жалпы баа бердик деген ойдомун. Ал кишиге дагы мындан кийин бекем бесоолук каалайбыз. Эмне менен алек болот? Ал кишинин мындан аркы саясий тагдыры кандай болот? Албетте өзү жана айланасы чечсе керек. Биз болсо бүгүнкү дебатыбыздын акырына келип жеттик. Келип бергениңиздерге чоң рахмат.